Бул Мады айыл өкмөтүнө караштуу эгин талаалары Россельмаштан келген комбайндар бүгүн биринчи жолу буудайга чабыкка чыкты. Буудайды оруп данды бөлүп чыгарууда чыгаша азбы көппү деген суроо көпчүлүктү кызыктырып турду. Жыйынтык күткөндөн дагы жакшы. Артынан көзөмөл жүргүзгөн механиктер мыкты деген баасын беришти. Сабактан данды бөлүп чыгарган тетик эски модельдеги комбайндардан кыйла кубаттуу. Акбаралы Абдрахмановдун кубанычында чек жок. Ижара акысы кымбат комбайнды жалдап, чаптырам деп турганда Өнүгүү Прогресс партиясынын аракети менен келип калган комбайндар чабыкты Акбаралы мырзанын 80 сотук жеринен баштап 20 мүнөттө бүт көрүп беришти. Будайымды ордуруп, мына Өнүгүү партиясынын комбайнлары келип, ушунун сабатында ордуруп атам. Ушу эгиними ордуруп деп кубанычтамын, ушу партияга рахматчылыгымды айтамын. Өтө ыраазычылыгымды билдиремин. Ушу өзүм оюндагыдай түшүм чыкты деп ойлойм. Кыргызстандын 70% калкынын тиричилиги жерге байланган. Бирок дыйкандарды жеңилдетилген насыя жаңы үлгүдөгү техника менен камсыздоонун чабалдыгынан айыл чарбасы дагы элдин жашоосу да артка кеткен. 100 000 чыгаша жумшап 10% дагы пайда таба албаган дыйкандар тобокелдикке салып, кайыр эле жерден үмүт издейт. Дыйкандардын бул көйгөйүн жакшы билген Өнүгүү Прогресс саясий партиясы Орусиянын айыл чарба техникаларын чыгарган Россельмаш компаниясы менен тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 15 МТСтеги техникалардын санын көбөйтүү аракетин баштаган. Эми кара сулук дыйкандар кезектешип эгин талааларын чаптырат. Күттүрүп көптө келген жеке менчик комбайндарга көз карандуулук жоюлду деп сүйүнүп, Өнүгүүнүн бул жардамына ыраазычылыктарын айтууда. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын менен Россиялык Россельмаш ишканасынын келишим негизинде, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кара Суу районунун дыйкандарына жакындан жардам көрсөтүү максатында бүгүн ушул жерге 3 жаңы Нива эффект үлгүсүндөгү комбайндарды алып келип, мына өзүңүздөр жаңы комбайн немеге поляга салып отурабыз. Айыл чарбасын кризистен чыгарууга талпынган Кыргызстанда бир эле партия бар. Ал Өнүгүү Прогресс саясий партиясы дейт Кара Суунун жашоочулары. Азыркы күндөрдө бул партиянын эл үчүн кылып аткан иштери өтө чоң. Себеби бул Кыргыз Республикасы агрардык өлкө болгондуктан бул элдиге көбүнчө ушу мына айыл чарбасына керектүү жер семизгичтер, техникалар, айдоо себүү иштеринде керектүү техникалардын көп түрлөрү бизде эскирген, Союздан калган. Ушуларды жаңылатып, мынантип алып келип элге өзүнүн чоң жардамын көрсөтөт. Өнүгүү Прогресс партиясы бизге мына көбүнчө дыйканчылык чарбасына өтө жакшы жардам берет. Буну элдин баары деле билет, азыр баары түшүнүп калышты. Элдик Прогресс партиясы дыйкандар менен жакшы иштешип атат. Биз мына Өнүгүү Прогресс партиясынын көп жакшы жардамдарын көрүп атабыз. Дыйкандар айрыкча мына эгин талааларындагы комбайн, тракторлордон жардам берип атышат. 5 000 менен ордура турган арпа будайларыбызды 2 000 менен оруп берип атышат. Жер айдаганда башка тракторлор bir sotugун 30 сомдон айдаса, Өнүгүү партиянын тракторлор 22 сомдон айдап атат. Ар бир гектар жерден 8 сомдон дыйкандарга пайда болуп атат. Биздин айыл боюнча 700 гектарга жакын айдоо жер бар. Бул демек 600 000 сом деген ушу дыйкандардын жерине чачылып атат деген сөз. Бүгүн мен үчүн абдан кубанычтуу күн болуп атат. Мен биринчи жолу катышып атам 25 жылдын ичинде. Мына дыйкандарга техника Өнүгүү партия тапшырганы. Бул өтө чоң жакшылыктын белгиси болуп турат да. 25 жылдын ичинде саясий партиялар сөздөн ишке өтүп атат. Бул биринчи партиялардын бири болуп атат. Бакыт Төрөбаев башында турган Өнүгүү Прогресс партиясы эл оозуна алынып, элдин ишенимине кирип, убадага бек турган партия. Партия лидерлери келди деп уккан кара сулуктар эртелеп эле Мады айылындагы маданият үйүнө чогулган. Айыл чарбасына дагы кандай жаңылык киргизди деген эл Россельмаштан келген комбайндарды көрүп, өздөрүнө оруп жийноодо кыйналбайбыз деген кепилдик алышты. Бул биз үчүн эмес, мен үчүн эмес, бул эл үчүн, элдин жерин иштетсин. Ошо үлүш жеринен пайда тапсын. Ошо пайда таап, бир кирешелүү үй бүлө болсун. Ошо үй бүлөбүз бай болуп жашасын. Ошо үй бүлөдө жакшынакай, жаркыраган биздин балдарыбыз чоңоюп, билими жогору болсун, ден соолугу бекем болсун деп мына ушундай иш аракеттерди кылып атабыз, урматтуу. Өнүгүүдөн эл көптү күтөт. Ишенгени үмүт артканы жалгыз Өнүгүү Прогресс саясий партиясы. Эскилиги жеткен айыл чарба техникаларын жаңыртууну колго алган Өнүгүү Прогресс саясий партиясы түптөгөн 15 МТСте азыр 200дөн ашуун техника бар. Алардын катарындагы толуктап, элдин муктаждыгын канааттандыруу үчүн Бакыт Төрөбаев Россельмаш менен жигердүү кызматташууну баштады.